Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Демек, азыр бизде кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү темабыз бышыктооштун милдетин тактооштордун жана чакчылдардын аткарышы. Эсиңерде болсо, мурунку сабакта биз бышыктооштун милдетин зат атооштордун аткарышы деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе бир аз мурдагы теманы эсибизге салып өтөбүз. Бышыктооштун милдетин зат атооштор кантип аткарат? Чыгыш, жатыш, барыш жөнөмөсү аркылуу аткарат. Ошондой эле каякка, кайда, каерде, каяктан деген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү жаңы темабыздын максаты көнүк иштөө аркылуу бышыктооштун милдетин аткарган тактооч, ошондой эле чакчылдарды суроо берүү аркылуу табууга көнүгөбүз. Ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Өздүк гигиенаны сактоону үйрөнөбүз. Атоош жөнөмөдөгү тактооштор жана чакчыл формадагы этиш сөздөр бышыктооштун милдетин аткарат. Мисалы, мага тапшырылган ишти эртең бүтүрөм. Качан? Эртең. Демек, тактооч. Билгенимди токтолбой айта салдым. Кантип? Токтолбой. Бул демек чакчыл болуп туруп бышыктооштун милдетин аткарат. Эмесе биз сабагыбызды, темабызды дагы да түшүнүктүү болуш үчүн төмөндөгү көнүгүн иштейбиз. 153 көнүгү 103 бет. Төмөндөгү ырда бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарып турат? Жерди көргөндө деген Токтогул Сатылгановдун чыгармасынан үзүндү окуйбуз. Мына ушулардын ичинен биз бышыктооштун милдетин аткарган сөздөрдү табабыз. Айылыма жетсем деп эңсеп кетип барамын. Элге барып өлсөм деп тилеп кетип барамын. Кетмен төбө жеримде беттеп кетип барамын. Керим байдын кылганын кектеп кетип барамын. Жетим жесир кылганды эстеп кетип барамын. Кызыл тилим сайратып бүлөп кетип барамын. Өңчөй карап элдерге түнөп кетип барамын. Алып учуп денемди сүрөп кетип барамын. Ушул чыгармада демек кантип деген суроого жооп берген бышыктооштор турат. Эңсеп, тилеп, беттеп, кектеп, эстеп, бүлөп, түнөп, сүрөп деген сөздөр демек бышыктооштун милдетин аткаруучу сөздөр. Балдар, биз Токтогул Сатылгановду жакшы билебиз. Мына ушул Токтогул Сатылгановдун 4 сап ырына көңүл бурам. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак. Ыркырашып тирүүңдө ыры салды ынтымак. Демек, биздин жашообузда, жашап жаткан учурда биздин эң бир жетишкенибиз бул ынтымак экен. Ынтымакта болсок дайыма ийгиликке жетебиз деген үмүттөмүн. 154 көнүгү 103 бет. Ырга байланыштуу кошумча суроолор. Токтогул ким болгон? Ал Сибирге эмне үчүн айдалган? Токтогул эмне жөнүндө ойлонгон? Кандай элдерди көргөн? Мына ушул суроолорго биз жооп табабыз. Анда эмесе силерге ойлонуу үчүн убакыт. Токтогул Сатылганов 1864 жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы муң, ой санаасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жаздымында калтырбай, ырга салган. Ал өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик ооз-эки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедей кан аттуу китеби 1938 жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928 жылы Кыргыз автономиялык республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган.
Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз Республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. 55 көнөгө көңүл бурабыз. Бышыктооштун милдетин аткарган сөздөр кайсы сөз түркү менен жасалат? Кам көрүү деген текст турат. Демек, ата-энелер балдарын абдан жакшы көрөт. Алар балдарын жакшынакай кийиндирет. Сабак үчүн атайын бөлмө бөлүп беришет. Балдарын чын сүйлөп, сылык болууга үйрөнөт. Балдар да ата-энелерин дайыма урматташат. Абды ата менен Салы эне бактылуу ата-энелер. Алар көп балалуу балдарынын баарын чоңойтушту, абдан жакшы тарбиялашты. Алардын балдары алды университетте, аркасы мектепте жакшы окуп жатышат. Балдар ата-энелерине дайыма кол кабыш кылышат. Мына ушул текстте демек абдан жакшы, жакшынакай, чын, дайыма, бактылуу, көп, абдан жакшы деген сөздөр демек бышыктооштун милдетин аткаруучу сөздөр болуп саналат экен. Көрдүңөр балдар, демек ата-эне канчалык балдарына жакшы мамиле кылса, мына ошону эки эсе кылып, эң жакшы кылып балдар ата-энесине кайтарыш керек. Кантип? Жакшы тарбиясы менен, жакшы билими менен, жакшы мамилеси менен, сый-урматы менен биз демек ата-энебизге өзүбүздүн баягы алган тарбиябыздын жообун кайтарат экенбиз. Баарыбыз демек акылдуу, ыймандуу, сабырдуу, ошондой эле билимдүү балдар болушуңарды каалаймын. Демек, бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо биз сабагыбызды бышыктайбыз. Тест аркылуу. Асты сызылган сөздүн сүйлөм мүчөсүнүн кайсы түрүнө кире тургандыгын аныктагыла. Поезд Борондога жакындап калды. А. Аныктооч, Б. Толуктооч, В. Бышыктооч, Г. Баяндооч. Демек, мына кызыл менен белгиленген сөз сүйлөм мүчөсүнүн кайсы түрүнө кирет? Экинчи, төмөндөгү сөз айкаштары бышыктооштун милдетинин кайсы түрүн аткарып турат? Эртең келем, күлүп жүрөт, качып өттү. А. Зататооч, Б. Сынатооч, В. Тактооч, чакчыл. Демек, бул силерге кошумча тапшырма болуп калат. Балдар, анда эмесе силерге үйгө тапшырма. 156 көнүгү 104 бетте турат. Врачтын кеңеши. Окуп, түшүнүп, ден соолук деген темада бышыктооштун милдетин аткарган сөздөрдү катыштырып, аңгеме жазып келесиңер. Демек, баарыңарга чың ден соолук, бактылуу жашоо каалам менен бирге бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Саламатта калгыла балдар.